Assalamu алейкум. Амансыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Биздин Алатоо спорт YouTube каналыбызда кайрадан кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктарды улантабыз. Бул жолу сиздерге 17 февралдан 20 февралга чейин грек-рим күрөшү боюнча легендарлуу болгариялык балбан Данколовдун жаркын элесине арналып өткөрүлүп жаткан эл аралык мелдештеги кыргызстандык балбандардын күрөштөрү жөнүндө айтып өтөбүз. Кайсы балбандарыбыз Кыргызстандын намысын коргойт, күрөштөрдү кантип көрсө болот? Ал тууралуу алдыда кененирээк, ага чейин биздин канал менен калып туруңуздар. Биз баарыбыз ар түрдөбүз. Кимдир бирөө өз жашоосун музыкасыз элестете албайт. Кимдир бирөө күн сайын жаңы фильм же сериал көрөт. Ал эми кээ бирөө үчүн такси күнүмдүк муктаждык. Эгер мунун баарын бириктирсекчи, о мобилдик оператору Яндекс Плюс менен бирге эко тутумду ишке киргизип жатат. Яндекс Музыка, фильмдер жана сериалдар такси сапарларында арзандатуулар. 90 күн толугу менен акысыз. Мой о тиркемесинен же жылдызча 090 торчо буйрутмасы менен кошуп ал. Биз менен бирге ар дайым артыкчылыкта бол. Былтыркы Токио шаарында болуп өткөн Олимпиада оюндарынан кийин Кыргызстандын эң жылдыздуу балбандары Акжол Махмудов, Үзүр Жузупбековдор жана ошондой эле Жолома Шаршынбеков башында турган бир топ мыкты спортчуларыбыз 17-20 февраль күндөрү Болгариянын София шаарында өтө турган Данколовдун элесине арналган эл аралык мелдешке катышат. Улуттук курама команданын баш маштыруучусу Азат Эркинбаев бул жолу жалпы 15 балбанды аталган мелдешке алып бара жатат. Алдыда күрөш көрсөтө турган балбандар жөнүндө айтсак, 55 килограммда Балбай Дордоков, 60 килограмм салмакта Жоломан Шаршынбеков менен ушул жылы Кыргызстан чемпиону аталган Нурмухамед Абдуллаев, ал эми 63 килограммда Тынар Шаршынбеков, Эрмек Каныбек уулу, 67 килограммда Марлен Асикеев менен Ильяр Саттаров, 72-де Адилхан Дурланбеков, 77-де Акжол Махмудов, Акылбек Талантбеков, 82-де Калидин Асыкеев, 87-де Азат Салидинов менен Мелис Айтбеков, 97 килограммда Үзүр Жузупбеков, ал эми 130 килограммда Роман Ким килем ортосуна көтөрүлөт. Бул айтылган балбандардын арасынан тек гана Акжол Махмудов былтыркы Олимпиада оюндарынан бери али расмий мелдештерге катыша элек. Жакында гана өткөн Кыргызстан чемпионатында дагы Акула Кайман асымдуу балбаныбызды көргөн жокпуз. Демек Акжолго көпчүлүктүн көдөнү бурулат десек туура болот. Ошол эле мезгилде бул курама команда Кыргызстандын негизги курамасы деп айтсак жаңылган болбойбуз. Ал эми баш маштыруучунун жанында ага маштыруучу катары Улукбек Карачолоков жардам берет. Ал эми Кыргызстандан аталган мелдешке Эрнис Суранов атайын калыс иретинде чакырылган. Кошумчалай кетсек, эртең 17 февраль мелдештин биринчи күнүндө кыргыз балбандарынан Балбай Дордоков, Тынар Шаршынбеков, Эрмек Каныбек уулу, Адилхан Нурланбеков, Калидин Асыкеев көтөрүлөт. Урматтуу мекендештер, буйруса 17 февралдан баштап Данколов мелдеши старт алат. Аны сиздер Болгария күрөш федерациясынын YouTube каналынан көрө аласыздар. Ошол эле мезгилде биздин Нурсултан Турузбеков ТВ жана Алатоо спорт YouTube каналыбыздан дагы чыгарып турууга аракетибизди жасайбыз. Кайрадан амандашканча бар болуңуздар, кыргыз балбандарына ийгилик каалайбыз.